Урматтуу коноктор, менин биринчи суроом автоунааларды камсыздандыруунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, эмне үчүн өкмөт муну демилгелеп жатат деген суроодон баштагым келип отурат да. Сүйүмкөн эже, сизден баштасам. Эми бул автоунааны камсыздандыруу дегенде мындай да, элге түшүнүктүү болуш үчүн мен толук айтып кетишим керек. Бул жерде автомобиль транспорттун ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу деп атпайбы? Бул жердечи. Эми мындай кандай деп түшүндүрсөк, биз мисалы ар бир транспортты үлгүрө албайбыз да, чынындачы. Баягы азыр бизде ыктыярдуу түрдө болуп атпайбы? Ошон үчүн милдеттүү түрдө өкмөт сунуш киргизип, мына токтом кабыл алып, Кудай буйруса ишке киришкен атабыз. Эми ошондо биз мен ойлойм, мына жарандарга бир канча жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болот дейм. Кандай дейсиз, мисалы? Мисалы, эми мындай ар бир автомобиль ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандырганда, мындай мисалга келтирип айтып кеткенде мындай да, мен машинам страховать этилсе, камсыздандырылса, мен кетип баратып бирөөнүн машинасын уруп кетсем, аны камсыздандыруу компаниясы төлөп берет да. Мисалы, мен урсам, мен күнөөлүүмүн. Аны мен өзүм деле билип турам. Мага төлөбөйт. Мен кийинки машина камсыздандырылган, ага төлөп берет да. Мен мындай түшүндүрүп коюшум керек, биз мисалы камсыздандыруу компаниясы төлөп берген ченде дагы жанагы күнөөлүү айдоочудан биз тилкат алабыз. Кайсы убакта, кайсы мүнөттө төлөп бере аласың. Бирок берки жаракат алган эле урулган машинага биз төлөп бере беребиз да. Ушерп эсептелипчи. Элдерге түшүнүктүү болуш үчүн азыр бизде айтып атпайбы, 550 000 сом деп жана бизде лимит ответственность деп коет, жоопкерчиликтин чеги, жоопкерчиликтин жогорку чеги. Ошондо ичиндеги адамдар да отурса, мисалы, алардын өмүрлөрүн камсыздандырат, ден соолуктары, имущество, машина бул жерде. 550 000 деп жана чеги чектелип уже кирди, мисалы, анын ичинен 200 000 сому адамдын өмүрүнө, 200 000 ден соолугуна, качан зыянга учураганда, 150 000 жанагы имущество, транспорттун оңдолушуна. Силердин эксперттер барып ошол жерден аныктайт да, канчалык деңгээлде. Аныктайт обязательно, канчалык деңгээлде. Анан эл түшүнүшү мүмкүн да, кокой монча эле экен, 500 000 десе ушунун баары төлөнүп берилет экен деп. Мисалы, мен өзүмдү камсыздандырсам, менин бир тулку боюма төлөп бербейт да. Менин колум сынат эле, бутум сынат ошондой эле да. Ошонун жаракаттын деңгээлине карап деген. Бул демек, бул авто сүйүүчүлөр үчүн мисалы жакшы чара деген ойду колдонуп турасыз, Ооба, жакшы чара. Анткени кандайдыр бир коопсуздукту камсыздандыруучу чара катары.